Assalamu alaikum ардактуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, коноктору. Арыбаңыздар, барыңыздар амансыздарбы, тынчсыздарбы? Биз бүгүн сиздерге Бишкек шаарынан арендага инструмент бериле турган Бактыбек агабыздын магазинин көрсөтмөкчүбүз. Андыктан дареке көңүл буруңуздар. Ушул заправканын көчөсү бул Южный магистрал көчөсү. Ошонон өйдө Баха көчөсү менен 400 метр келгениңиздерде бул жерде Бактыбек агабыз үйгө керектелүүчү инструменттерди арендага берет экен. Анда эмесе кимдерге кандай инструменттер керек болсо, ошолор Бактыбек агабызга кайрылса болот экен. Ассаламу алейкум Бактыбек ага. Алейкум ассалам. Кандай иштериңиз болуп атабы? Аллага шүкүр, жакшы. Буюрса мына жаз келип, буюрса мындай курулуш иштери жүрүп баштады. Адамдар келип атабы? Бактыбек ага, эми сизде азыр мына ушу сүрөттө көрүнгөн инструменттердин көпчүлүгү бар, туурабы? Бар. Эми ичине бир киреличи. Охо, машалла. Бул отбойниктерди свет-светине карап тизип коюпсуз го, байке? Бул жерде дагы мындай аппараттар бар экен. Туугандар, кыскасын айтканда инструменттер кенен экен. Ассортименттер деле көп экен. Бул жерде мына көрүп турган инструменттердин баары бар. Бул жок, бирок бул жерде сиз айткандай уже арендада жүргөн инструменттер дагы бар, туурабы? Кээ биркилер жок, бирок алардын атын айтып коесуз, туурабы? Ооба. Эми кирип бир эме кылың, бизди инструменттер менен тааныштырыңызчы. Мына бул инструментиңиз бетономешалка экен, Булар бетономешалка. Ал жакта леса, строительный леса. Олар электропила. Электроэме. Мотокас, чөп кырка турганда булар, бунусу бензин менен, бунусу электричество менен экен да. Ошондо мисалы талаада болсо бунусун иштетсе болот экен. Коргондо болсо удилинтил менен буну иштетсе да болот экен, Абдан жакшы. Анан бүгүн айтыңызчы, бүгүнкү күндө азыр мисалы мына жаз бир аз суугураак бизде деле Бишкекте. Эме кайсыл инструменттер эл көп сурайт? Себеби бүгүнкү күндө актуальный маселелерди элге айтпасак болбойт. Эми азыр мына көрүп турган бул пушкалар экен, Булардын арендалары кандай? Булар пушка кышында күн суукта алып иштетишет, строительный эмелерге. Булар суткасына 500 сомдон. 500 сомдон башталат, Кичиректери 400 сомдон. Кичиректери 400 сомдон. Бул жерде электрический бар экен, кичинеректери булар чоңдору. Мына ал мотокостуку дагы канчадан булар арендасы? Булар 500дөн суткасына. 500дөн суткасы. 400дөн. Ошондо эртең менен кечке чейин иштеткен убактысы. Бетономешалканын эмеси канча? Булар суткасына 500. Суткасына 500. Күндүз иштетсе? Булар ошондой эле болуп калат. 500дөн эле болуп калат экен, Бетономешалканы көп күнгө алышат. Бул бирок видеодо кичине көрүнгөнүн аябай чоң окшойт, Бактыбек, Булар 200-220 литрден. Машалла. Бул жерде мисалы көрүүчүлөргө дагы бир маалымат катары көрсөтүп коелу. Бул зымкырткычтар турат. Бул жерде мына декор чача турган пистолет болуш керек, бул, Муңуз не аппарат, бир башкача аппарат экен го, бир. Бул шлиф машинка. Шлиф машинка. Паркеттерди шлифовать этет. Бул электричество менен иштейт окшойт, Электричество 220 вольт менен иштейт. Жакшы. Ошондо бул кандай шлифка? Эмнени, жыгачтыбы, бетонду, эмнени шлифовка кылат ошондо? Жыгач полдорду. Жыгач да? Коюлган полдорду шлифовать этет. Же болбосо эски полдордун краскасын үстүн алганга окшош. Эски полдун краскасын чыгарганга дагы, Ошондо жаңы пол алып отурбай, эски полду эле краскасын алып таштап, башкадан краскалап койсо болот, Жакшы. Бул аппаратыңыздын аты бул трамбовка окшойт, Бул трамбовка, жер таптагыч. Трамбовка. Бунун аренда оплатасы кандай? Бул күндүз иштеткенге 1000 сомдон, суткасы 1,5. 1,5 миң сомдон. Ток менен иштейт экен. Бул генераторлор. Генераторлор канча киловатт эми булар? Генераторлор булар 6 киловатт булар экөө. Экөө тең 6 киловатт, Мындан кичиректери да бар, азыр арендада. Жакшы. Буну келсе жүргүзүп, бензинни көрсөтүп, кантип иштетет көрсөтүп бересиздер, туурабы? Инструкция барын түшүндүрүп беребиз. Абдан жакшы. Бул инструменттериңиз отбойник. Булар эми бая бетон бузат да, биз бая көрүп. Мен иштетип көрбөптүрмүн, бирок бул префараторго караганда бир нече эсе күчтүү, туурабы? Ал эми бул компрессорлордун Компрессорлар эмес канчадан? Арендасы? Компрессорлор 500дөн, чоңдору 800дөн болот. Буну эми мына азыр 4 түрлүү көрүп атабыз, 3 түрлүү. Туурабы? Бул чоң экен, бул орточосу, бул кичинекей.
Эми булардын мисалы направлениялары барбы? Эмнесин кайсыга иштеткен ыңгайлуу? Мисалы келип сурап калса, краскага керек, декорго керек дегендейчи, сиздер кайсыларын кантип айтып бересиздер? Сачы могу кичекейлерди краска эң чекеде сарылар, үчөө краскалар. Текстураларга Алыша берет, Анан чоңураак болсо мына автоп покраска жана автоп покраска. Мына чоңураак. Бул бир кыйла эсе чоңураак экен булар, 90-100 литровойлор булар. Бул поршень болот булар, күчтүүрөөк болот эмесе. Бул префаратор окшойт, бул? Бул эме болот бул. Бетон теше турган алмазный эме, сверление. Ошондо мына насадкалар окшойт. Диаметрлери канча түрү менен тешсе болот буну? Бул коронкалары 20дан баштап 150-200ге чейин бар. 150-200ге чейин. Бул кыскасын айтканда баягы үй бүтүп калып, вентилятор коюш керек, же бир какой-то бир дымоход коюш, турбо өткөрүш керек, ошону ушу менен тешет деңиз, Бул астында биринчи дуалга катырып алат окшойт, 4 болт менен, Андан кийин аны тешет. Менен катырып. Бул компрессорный байке, же кандай? Жок, бул ток менен эле иштейби? Ток менен 220 менен иштейт. Анан бул жакта шлангиси бар, сууга кошуп коет. Суу баягы чаңдатпаш үчүн да үйдүн ичине бүтүп калган үйдүн ичине. Мына туугандар болгаркадан өйдө шурупа бүт нерсе, даже мына жерде мына эмне деп коет эле, мына кызылдын атыны. Бул пистолет менен иштейт. Компрессор менен. Бул баягы степлер. Мебельный степлерлер, Жакшы, аябай жакшы. Бактыбек мырза, булардын немесини төмөнкү номерге чалышса, экрандагы номерлерге чалса өзүңүз айтып бересиз. Түшүндүрүп беребиз. Анан мына мисалы могул электропилалар бүгүнкүнө мисалы отун бирдекелер кыкканга керек болуп калса, булардын аренда платаларын бир сыйра айтып койсоңуз болобу үстүртөн? Болот. Могу электропилабыз 500 сомдон суткасына. Бензопила 700 сом. Бензопила. Бизге келгенде, мисалы паспорт залогко. Залогко паспорт ташталат, акчасын, адрес, телефон номерин алабыз. Анан мисалы башында договор кылып алабы? Мисалы сиз менен 2 күнгө иштетем, 3 күнгө иштетем деп айтабы? Ооба. Ошонусун айтыш керек, туурабы? Пчелкалар бар экен, пульверизаторлор бар экен. Мунун аты эмне эле, Бактыбек аба? Фрезер. Фрезер, бул теше турган, баягы эшиктин кырындагы баягы замок эмелерди теше тургандар деңиз, Бул жерде сварочный аппарат. Бул жерде бирок сиз айткандай көп инструменттериңиз эмеде окшойт, Анан арендада жүрөт окшойт, Бирок бар. Сурап чалса айтып түшүндүрүп бересиз. Машалла. Мына сыртында дагы бир сүрөттү көрүп калдык. Бул жерде сиз аренда мындай пикникке керектүү эмелерди берет экенсиз. Мындай казан аяк. Булар азыр барбы сизде же эми болобу? Иншалла бул апрель айларында уже болот. Күндө чыгып калды, мына тоого чыгып элдерге. Очок, казан, мангал бүт керектүү болот буюрса. Ушул номерлерге чалып, экрандагы номерлерге чалып билсеңиздер болот. Иштөө убактыңыздар канча убакыт болот? Азыр биз 9-дан 6-га чейин иштеп атабыз. Эртең бир апрель аяктардан баштап 8-ден 8-ге чейин. Машалла. Жакшы. Ишиңизге ийгилик анда, Бактыбек ага. Биз видеону жыйынтыктап көрүүчүлөргө айта турган нерселериңиз барбы дагы? Келиңиздер. Эмне нерселерди тактап алса болот чалганда, мисалы сиз иштеп жүрөсүз да, көрүүчүлөр баягы алуучулардын прокатка ала турган эмелерди, мисалы инстаграмыңыз бар экен, прокат строй групп дейт. Машалла, жакшы. Же болбосо телефон чалып, кайсы бир инструментти чалып турат. Барбы, жокпу деп, Жакшы. Туугандар, ушул жерге келип, инструменттерди алып, үйүңүздөрдү сапаттуу бүтүргөнгө буюрса, Бактыбек абаздын инструменттери жардам бермекчи. Буюрса, аягына чейин көрүңүздөр. Видеолор жакса, лайк басып, каналга катталып, бизди колдоп туруңуздар.